5-чі өрт құтқару қызметі сержант Өтбек уулу. Жарайт. Өрт өчүрүү кызматында 10 жылдан өттү иштеген атканыма. Жашым 32-де. Ал өрткө барганда сен өзүң өмүрүң эмес, ошол жерде калган адамдын өмүрү сага биринчи орунда туруп калат. Өзүң эмне болсоң өзүң эметпейсиң, биринчи адамды алып чыгышың керек болуп калат. 3 машина бар. Анын бирөөсү экөө аты автоцистерна деп бөлүнөт. Алардын бирөөсүндө 4 тонна суу бар, экинчисинде 6 тонна суу бар. 4 тоннасында секундасына немеси насосу 40 литр суу берет. Анткени 40 литр суу бергенде 5-10 мүнөткө жетет. Ошол жакта өрт болуп аткан элдерге эме болуп калат. Ал ошо 20 мүнөт какой-то бир определенный 5 мүнөт, 2 мүнөт убакытта эле болуп калат. Ошон үчүн көбүнчө биздин машиналар суу жок келди деген немелер болот. Жок, биздин машиналарда ар дайым суу полный турат. Просто насостору күчтүү болгондугуна байланыштуу суу бат эле жөнүп калат. Өрткө бизге чакыруу түшкөндө биз тамактанып аткан убакыт болуп калат же сабак окуп аткан убактарыбыз болуп калат. Ошого карабай 2 минутта биздин бөлүктөн машина чыгып кетет. Машина чыгып кеткенден кийин эмеге өрткө жетчү убакты жолдон азыр борбордо көп машиналар көп болгондугуна байланыштуу жол тыгынынан көбүнчө кечигип барабыз. Аракет кылабыз эрте жеткенге, эрте барып эрте өчүрсөк бизге жакшы. Бирөөнүн мүлкүн сактап калабыз же болбосо жанын сактап калабыз. Техникалык жетишпеген нерселер, машиналарыбыз эски. Ичинде ПТВ деген эме бар, пожарно-технический вооружениялар. Аларыбыз да эскилиги жетип калды. Бирок ага да карабастан өрткө чыгып атабыз. Аны өз колубуз менен оңдоп чыгып кете беребиз. Кыш мезгил келатат. Кыш мезгилге ар бир жаранга кайрылып кетет элем. Үйлөрүңөрдү, деметтерди, кышкы сезонго даярдаганда mooрлоруңарды, проводкаларыңарды бир сыйра электриктен же болбосо mooрлорду биле турган адамдардан тазалатып алыңыздар. Ато кыш келатканда көбүнчө өрттөр ошо мештерден жана ошо электро жылыткычтардан болот да. Өрт аз болсун, күйбөгүлө, ар бир өзүңөрдүн жаныңарды сактагыла.